Урматтуу Аластан келген коноктор жана жалпы алай кулук туугандарым. Мына алай көрөнүндө ушу менен экинчи жолу жакшы жөрөлгө болуп, бизди баарыбызды кубантып, алайкы өрөөнүн, алайкы элин тазалап жатабыз. Үстүбүздө жылды биздин президентибиз Сооронбай Шарипович аймактарды өнүктүрүү жыл деп демилдеген. Ушуга байланыштуу Терегелинин азаматтары, сыртта иштеген мигранттар ушул президенттин демилгесин колго алуу үчүн, президенттин демилгесин ишке ашыруу үчүн өз таамдарын кошуп, айылда жолдоңдоп жана жарыттарды берип бизди кубандырып турат. Мына бул азыркы мезгилде жолдоңдо жарыттар берүү өкмөттүн иши болот. Бул биздин азаматтар өкмөттү күтпөстөн, өкмөттөн бир тиын сурабастан өзлөрүнүн атуулдук милдети, өзлөрүнүн мекенчилигин көргөзүп, өз демилгеси менен бизге үлгү болуп турат. Мен буларга чоң алкыш айтам. Сиздерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан коомдук иштерге жигердүү аралашып, аймактарды өнүктүрүү жылында Кызыл Жар айыл өкмөтүндө терек айылынын өнүгүшүнө кошкон зор салымыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Аламга жол айылдан башталат дегендей, ар бир адамдын киндик каны тамган кичи мекенди ыйык. Андыктан сиздердин туулуп өскөн айылыңыздарга кошкон салымыңыздар, желектериңиздерге көрсөткөн сый-урматыңыздарды жана жаш буындардын жаркын келечеги үчүн кылган камылганыңыздарды агинелеп турат. Мындан ары да ушул сыяктуу алыктуу иштерди уланта беришиңиздерге тилектешмин. Ар дайым ынтымаңар бекем болуп, терек айылы гүлдөп өскөн айылдардан катарында толукташын каалайм. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастан Жумабеков. Алайкунун кулуну катары, Жогорку Кеңештин депутаты катары өзүм дагы бир аз салым кошоюн деп келдим. Күрөш килемин тартуулагым келет.